Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Эсиңде болсун ура. Буга чейинки болгондо эч кимге айтпайбыз. Бирок Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Дебит айже. О, Үмүттүн баатыры жана ханышасы келди. Нуса, эмнеге көйнөгүң кир болуп калган? Себеби Эч нерсе эмес. Баары жакшы тайже. Сыртта ойноп жатып кийимиң кир болуп калды. Кантип? Азыр мен биринчи жуунуп чыгайынчы. Дагы эле ачуулуумун. Бирөөлөрдүн маанайы жоктой көрүнүп жаткансыйт го. Ойбой, эмнеге маанайың жок ханыша? Менде баары жакшы. Чын элеби? Балмуздак? Ооба, менде баары жакшы. Чындап эле баары жакшыбы? Ой? Мен бир аз капалуумун тайже. Окуя мындай болчу. Айта кой, кандай болгон эле? Бир бала шашып бара жаткан жеринен Нуса байкемди түртүп кетти. Астагфируллах. Анан Нуса жыгылдыбы? Байкуш бала, тиги бир аз абайласа болмок. Ананчы? Анан байкем жыгылганда ал жардам берген жок. Десе, ал бала даана акмак турбайбы? Менин ачуум келип жатат. Ал жөн гана күлүп карап турду да. Күлүп карап турганың акмак десе. Мына ошондой болгон эле тайже. Бирок эч кимге айтпайм деп сөз бериңиз. О Кудай, бул иш жөн калбаш керек. Бул мыскылдоо болуп эсептелинет. Ал Нусанын буттарынын акыбалын көрбөдү бекен? Мен ошол жерде болгондо, ошол жерде. Мен болгонумда. Сен мага сөз бердиң эле го? Мени кечирип коюңузчу байке. Балмуздактын айынан өзүмөн чыгып кетти. Эжеке, биз андай инсанга кайдыгер болбошубуз керек. Ал Нусаны түртүп кетип калыптыр. Жардам берген ордуна алар кобурашып, Нусанын үстүнөн күлүшүптүр. Бул корстук, чындап айтам. Эгер мен ошол баланы жолуктурсам, колго түшсүн, ага көрсөтөм. Астагфиралла. Деви, истигфар кыл. Мен билип турам, сен ачууланып жатасың. Биз бул окуяга ачууланышыбыз мүмкүн, бирок кандай жаман реакция көрсөтпөшүбүз керек. Бири-бирибизге зулум жеткирүүдөн алыс бололу. Бирок биз ал балага сабак беришибиз керек. Дебит айже, мен ал баланы эбак кечиргем. Андай адамды кечирүү оңой эмес. Эгер сенин бир жериңе зыян жеткирген болсо, эмне болот эле? Кантип болсун? Нусанын айтканы туура. Пайгамбарыбыздын жолунан үйрөнүп кечиримдүү бололу. Билем. Эгер бирөө бизге жамандык кылса, үстүбүздөн күлсө, же биз жөнүндө жаман сөз айтса, иншалла ошол үчүн да бекер сыйлыктар берилет. Пайгамбар жолу? Бекер сыйлыктар? Бул кантип болот? Ооба, ошондой. Ал-Араф сүрөсүнүн 199-аятында Аллах субханала тааля айтат: кечиримдүү бол деп. Жана адамдарды эң жакшы касиеттерге буйрур. Жана наадандардан ыраак бол деп. Машалла. Мени кечирип койчу. Мен Раранын маанайын көтөрөйүн деп жаткам. Ооба, көтөрдүңүз тайже. Аллах Таала бизге кечиримдүү болууну буйруган. Жамандыктын ордуна жакшылык кылуу. Туурабы? Тайже, эгер сиз муну билсеңиз, эмнеге менин көңүлүмдү көтөрдүңүз? Анан бекер сыйлыктар кайда, апа? Нусаны түртүп, үстүнөн күлгөн баланы биз бекер сыйлыктын жеткирүүчүсү деп ойлоп жатабыз. Машаллах эже. Мен эми сөз берем. Эгер дагы ушундай окуя болсо, мен сабырдуураак болом.
терең дем алып истигфар айтам. Анан иншаллах биз бекер сыйлык алабыз да. Муса байке, карасаңыз, Эмнени? Давид айженин тиштери. Эй, экөөңөр эмнени сурашып жатасыңар? Мен жөнүндө сүйлөшүп жатасыңарбы? Мейли. Сабыр кылган адамга кандай гана сооптор бар. Жок, тайже. Мен айтайын дегем. Тишиңизге бекер шоколад жабышып калыптыр. Тайжиңерди уялттыңар го. Күлкүлүүгө тайже. Сенде да бар экен. Карасаң тигине.